Алға толқын. Алға толқын. Телевизор программасынын бүгүнкү эфиринде Сокулук районундагы рейдтик иш-чараны жана андагы инспекторлордун жумушуна кылган мамилеси тууралуу айтып беребиз. Ал эми берки экинчи инспектор болсо автоунаада уктап жатат. Жүрүңүздөргү. Эгерде бул айдоочуга, бул инспекторго жардам берүү үчүн биз ал инспекторлорду ойлоп көрөлүк. Başınızı kurtutup başınızı kurtutup massa okşayt. Жана бул жакта кызматкерлер иш жүргүзүп жатышат, бирок бул жака дагы деле экинчи инспектор келе элек дагы деле. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, саат 23 дейт, 2 октябрь. Биз Сокулук районуна рейдке келгенбиз. Бул жакта рейдке келгенде бир экипаж түнкүгө бизге бөлүнгөн. Ошол инспекторлор менен биз иш алып бармакпыз. Бирок өзүңүздөр жогоруда көргөндөй эле бир гана инспектор жанатан бери иш алып барып жатат. Азыр бул автоунаадагы инспектор канча убакыт уктаарын дагы көрөбүз. Инспектор автоунаанын арткы бөлүгүнө өтүп, жөн гана жайбаракка чалкасынан түшүп жатып койду. Бул деген кызмат абалына кандай мамиле кылуу дегендик ушул сыяктуу суроолор көп эле туулат. Ментип уктап жаткан инспектор тууралуу айтып, оозду жыйганча эле иш алып барып жаткан жол тескөөчүсү жолдун аркы тарабынан белгисиз айдоочу менен алышып калды. Көрсө инспектор аны спирт ичимдигин ичип алгандыгына шектеп жатыптыр. Окуянын өнүгүшү алдыңкы мүнөттөрдө. Видели, что за проблема? Да. Все, Вайки. Документы, пожалуйста, водительские права, техпаспорт. Вайки, хорошо. Нет, здесь. Все, туда пойдем. Все здесь, Вайки. Все здесь. Туда. Вайки. Права, техпаспорт, пожалуйста. Все, туда пойдем. Куда? Туда, в магазин. Зачем мне магазин? Я не хочу в магазин. А что? Мне документы, пожалуйста, предоставьте. Права, техпаспорт. Там магазин. Вайки, мне сейчас документы здесь предоставьте. Не, магазин. Магазин. При себе это должно быть. Вайки. Пойдем где? Документы. Что? Документы, Вайки. Зачем мы? Все. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул айдоочу автоунаасындагы жанынан чыгып, менин документтерим бул дүкөндө деп жатат да. Бирок чын-чынында мыйзам боюнча айдоочунун жанында автоунаанын жана өзүнүн айдоочулук кубулугу сөзсүз болуусу керек. Эгерде жанынан бере албаса, инспекторлор ага автоунаасын айып короосуна токтотуп, андан башка протокол түзүүсү шарт. Никуда я не буду. Я вот за углом живу. Я вот оттуда я вышел. Я туда не пойду, да. Я знаю, домой откуда вы приехали, Вайки. Я вот Вишневый заправ. Документ, включи, пожалуйста. Я сейчас его как вызову. Вызывай я за углом. Вы же здесь все время работаете. Ну, документы, пожалуйста, предоставьте. Ну, там дома. Дома у меня танк стоит. Документы мне сейчас предоставьте. Права, техпаспорт. Юр, пойдем. Нет, права, техпаспорт. Хорошо, дома я тебя. Все дома, конечно. Права, техпаспорт, пожалуйста, сейчас. Вайки снимает камеру, что? Я знаю, что снимаю. Вот телекөрүүчүлөр, бул жакта азыр жалгыз бир гана инспектор болуп жатат. Бул айдоочуга эч кандай азыр чын күч колдонуп, же болбосо андан башкаларга алы келбей жатат. Ал эми берки экинчи инспектор болсо автоунаада уктап жатат. Жүрүңүздөргү. Эгерде бул айдоочуга, бул инспекторго жардам берүү үчүн биз ал инспекторду барып ойготуп көрөлүк. Айдоч баш ивести көрсөтүп атат. Жүрсөңүз. Баш ивести көрсөтүп атат, 14 күн. Масса окшойт. Мынакей биз азыр барып инспекторду ойготтук. Ал азыр тез аранын ичинде келе калат деген үмүттөбүз. Бул жакта дагы деле баш ивестик болуп жатат.
Вот поломали мои ключи. Вот мои ключи поломали. Вот я скажу, вот инспектор поломал мои ключи. Мои права это все. Поломал. Оператор камера давайте. Инспектор дагы келбей. Что я поломали? Хорошо, ключи дайте, пожалуйста. Что ключи уже поломали? Не, я за рулем не поеду. Сейчас я Конечно, позову. вы не поедете. Я позову пацана. Байке, документы предоставьте, уважаемый. Где? Друг мой. Ты что? Байке, Хорошо, я предоставлю. сейчас предоставьте. В данный момент предоставьте. На момент. Предоставлю. Давайте. Я вот здесь, отсюда Доехали, правильно? я не доехал. Машина здесь стояла, Не я было просто машины здесь. прошел. Мен азыр эле инспекторго бардым. Барсам инспектор айтат, ал инспектор бул жакта жергиликтүү кызматкер болгондуктан бул айдоочу бир кандайдыр бир тааныш билиштерин айтып коюшу мүмкүн экен да. Же болбосо тааныш болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн бул жерге келип инспекторго жардам бере албастыгын айтты. Документы, Байке. По-хорошему давайте. По-хорошему делаем. Байке, по-хорошему давайте. Сейчас я вызываю это. Кого хотите вызывайте? Кто? Документы. Ты же не закрываешь машину. Документы мне дайте, пожалуйста. Друг, ты мою ты сломал. Я ничего не ломал. Ты, как у тебя зовут? Тебя как зовут? Документы мне сначала Чё, дайте. тебя как зовут? Байке, ключи. Ты Ключи. сломал мою Ключи сломал. ключи. Дальше. Ты сломал мою машину. Байке, по-хорошему даете ключи? Ты сломал мою машину. Ключи. По-хорошему давайте. Ты ключи. сломал машину. Ничего не сломал. Двери не закрываются. Давайте ключи сюда. Ты же Закроются. Закроются двери. Ключи ты сначала. закрой. Оставляй я. Ты что, ты меня удерживаешь, что ли? Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я- Присаживайтесь, присаживайтесь. Ты Сейчас что, на стоянку удерживаешь поедем. меня? На стоянку поедем сейчас. Ты мою машину сломал. Я ничего не Ты сломал. знаешь? Байке, Представляй. Ты сломал мою машину. Сейчас я. дверь откройте, чтобы не закрылась. Оно не закрывается, оно уже сломался. Кто-то знал? Ключи сначала. знал? Сначала ключи. Ключи сначала передайте. Я просто хочу закрыть. Не надо их закрывать. Ключи сначала передайте, потом закроете. Байке, сколько вам можно еще? Блядь, ты сломал мою Ничего не дверь. Ничего не ломал. Қойсаң мен мына бір жол хочу проверить. Я сразу дверь закрою. Ключи сначала передайте. Я отдам тебе. Ты меня На, возьми. Все, документы скажите. Байке, документы. Нету мне В кармане. И бербес, закрой ты нормально. Нормально, все. Там деньги есть, если потеряешься, точно будешь отвечать. Все, закрыли дверь. Закрой нормально. Нормально. Нормально закрой. Документы мне сначала. Мундай закрой. Документы мне Деньги сначала. есть. Документы мне сначала предоставьте. Там деньги есть. Хорошо, туда никто не трогает, вот камера снимает все. Никто к ней не деньги подойдет. есть. Никто к ней не подойдет. Там деньги есть. Хорошо, садитесь. Вы же в Я машине. не знаю. Давайте, садитесь. Садитесь. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей дээрлик 15 мүнөт убакыт өтсө дагы жаныбызда карыш турат. Апай бул жак аз да бул жакка жылып кетиптир. Жаныбызда турган карыш, азыр эле турган инспектор келип өзүнүн эле напарнигине жардам бербей койду. Ал жалгыз эптеп мас абалындагы айдоочу дейбизби же мастыкка шектүү дейбизби? Өзүнүн мүнөзүнө караганда мас абалында эле окшойт. Бирок аны азыр экспертиза тастыктайт. Баш ийбестик көрсөтүп атканга жардам бербей жатат. Муну кандай түшүнсө болот? Деги эле кызматта бул кызматта негизде кандай көрсөтүлгөндүгү. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, инспектор жалгыз бул автобуснан айдап кетти. Ал эми айдоочу эшикти ачып жиберүүгө аракет кылып жатат. Бирок эгерде жолдон баратып эшикти ачып жиберсе, айдоочу кулап кетсе, анын ден соолугуна, анын өмүрүнө ким жооп берет? Албетте жанындагы жалгыз инспектор. Чындыгында эки инспектор болуп, айдоочуну мындай абалдагы айдоочуну жөнгө салуусу керек болчу. Телекөрүүчүлөр, мынакей
айдоочу өзүнүн бир бутун түшүрүп алып, бир эшикти ачып алып кетип бараткан экен. Муну эгер бул айдоочу эшиктен чыгып кете турган болсо кандай гана эми Кудай сактасын. Азыр эле биз артынан келип кетти. Кармап калдык да. Эшикти ачып түшүп кетүүгө аракет кылып атат. Наркология борборуна киргенде айдоочу бөлүмгө кирбей бир топко унаасында олтурду. Мындан тышкары ушул эле убакыттын ичинде өзү Сокулук районундагы Дүйшөнкул Шопоков атындагы мектепте физика сабагынан берген мугалим экендигин, чогуу иштешкендери менен олтуруп, дүкөнгө келгендигин төкпөй чачпай айтып берди. Сен деле Шопоковдо мугалимсизби? Дүйшөнкул Шопоков мектебинде мугалим, терде мугалимдер отурат, күтүп атат. Мына тетраттар, мына тигиндей мындай открытиясы болуп, эме болуп. Я это туда-сюда делать. Я это просто для поддержки учителей я хотел чуть-чуть это сделать. Вот тетради. Ты тоже ученик был, они тоже были ученики. Вы хотите меня наказать? Байке, пойдемте. Сергей. Нет, зачем вас наказывать? Чего? Маленький мальчик, что ли? Эме, камеру пустую. Сергей, Майке, ну что мы, блин, камера снимает, вы идете как маленький ребенок сидит. Сергей, Ты скажи. Что сказать? Сергей. Заходи. Я хотел наказать. Зачем что-то наказывать? Заходи. Нет. Тогда вызываем. В самом деле уже приехали. Все, пойдемте, заходите, не стесняйтесь. Не, мы. Нет, давай, вот здесь, Вот здесь, пойдемте. Нет, вот там лавочка есть? 2 минуты. Не снимай. Я чувствую там. Вы же не слушаете. Просто не снимай. Майке, А что снимать? пойдемте. Вставайте. Вообще. Будет подружки будет сейчас. Ошо жерге келип эле кайра кетип калышым керек болчу да, мен тырса чыкмагым келет. Мисалы биздин мындай ишибизде сизди токтотуп сизди текшерүүбүз да. Жок, түшүнүп атам. Тартабыз, инспектор эмне иш кылып атат, кандай иш алып барат, ошол эле тартабыз. Мен бул силерден коркпот. Оңалдар мындай болот. Окей, биз азыр наркология борборундабыз. Наркология борборунда жогорудагы айдоочунун мастуусун тактоо максатындагы экспертиза иштери жүрүп жатат. Бул жакта дагы деле жалгыз инспектор өзү иш алып барып жатат. Экинчи инспектор дагы деле эмнегедир бул иш процессине аралашкан жок. Эмнеге? Бул суроо. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз айып короосуна келип, автоунаа айып токтотуучу жайында калды. Ал эми айдоочуга айып кагазы жазылып, колуна карматылды. Биз айып короосунан чыгып кетип баратабыз. Бирок дагы деле жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта экинчи инспектор жок. Жалгыз эле инспектор өзү иш алып барып, баардык протоколду дагы өзү түзүп, өзү гана жалгыз иш алып барды. Биз жана жогорудагы инспекторго өзүнүн эмнеге бул иш процессине катышпай койгондугуна суроо берип көрөлү дегенбиз, бирок тигил наркология бөлүмүнөн дагы жана бул айып токтотуучу жайынан дагы ал инспектор автоунаасы дагы жок, патрулдук унаа дагы өзү дагы жок. Биз суроо берели десек, ал инспектор таппай жатабыз. Деги эле жумуш учурунда инспекторлор кандай иштерге милдеттүү, канча убакыт иш алып баруусу керек, ал эми жогорудагы жол тескөөчүсүнө окшоп, жумушка шалаакылык мамиле кылган кызматкерлерге кандай чара колдонулат? Биз сиздерге кийинки эфирде тактап айтып беребиз. Кыстырма катары айта кетпесек болбойт. Кайсыл гана чөйрө, кайсыл гана кызмат болбосун, өзүнүн ишине так кызматкерлер иш алып барса, өнүгүү сөзсүз болот деген тилектебиз.